радио тармагында болгондон кийин ар кандай угармандар менен байланышасың, ар кандай коноктор менен байланышасың. Мен жаңы эфирге чыгып жүргөндө эсимде. Микрофонду өчүрбөй эле кесиптешим экөөбүз отуруп алып тамак ичип беребиз да, чай ичип, тамак ичип берип, анан бир кезде түз байланышка улам чыгышат. Мен улам коюп коем, азыр биз тамактанып алалы, эми коюп тур деп. Бир кезде смстер келип баштады да, эми ал 25 сомдон да бир смс билдирүүчү. Анан ошондо угармандар бизди деле мындай сыйлашат экен, баалашат экен, бизди деле мынтип биз үчүн болейт этишет экен дегем да. Анткени чыгып алып анан жазып атышпайбы, диджейлер кашыңардын калдыраганы улатат, өчүрүп койгулачы микрофонуңарды депчи. Анан экөөбүз карасак, экөөбүздүн микрофонубуз күйүк. Анан деп өчүрүп кайра жакшынакай кылып эчтеке билбеген киши болуп, анан бирок эфирге чыккандан кийин кармана албайсың да. Анан күлүп, тамашалап, ушинтип кеткен учурлар болгон. Эфир көрүнбөйт, анан эфирдин аркасында биз ар кандай нерселерди кыла беребиз. Анан көп кызыктуу окуялар болот. Мисалы, муну бардык эле диджейлер билсе керек. Багы микрофонду өчүрбөй сүйлөп алабыз же микрофонду тескерисинче күйгүзбөй сүйлөп алган учурлар болот. Бизде болгон, мисалы, ушул конокту чакырып алып, анан ошо маек болуп аткан эле, анан багы өзүбүздүн микрофонду күйгүзбөй, тиги коноктун микрофону эле күйүп калган. Ал сүйлөй берген, анан өзү сүйлөгөн учурда биздин үнүбүз угулбай, мындай пауза болуп, көпкө чейин пауза болуп суроо берген учурда анан кайра коноктун үнү угулуп, ушундай окуялар болгон. Иштеп жатканда өзгөчө кызыктуу окуялар болот. Алардын бири бир жолу РДК программасын алып барып жатканда, бизди өйдөдөн биздин башчыбыз текшерет да. Текшерип жатканда WhatsApp'та мага жазып атпайбы? Саламатсыздарбы? Кыргызстан оондору кандайсыздар? Салам Айбек, ишиңе ийгилик. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, үйүңдүн дарегин айтып коесуңбу деп. Мен болсо ар бир СМСке жооп берип, бул шарт экен деп оюмда туюп алып, ошол СМСке жооп берем да. Саламатчылык, баары жакшы, Кудайга шүгүр, өзүңүз кандайсыз? Үйүм дарегин айтпай эле коеюн, бул купуя бойдон калып калсын деп айтсам, эртеси күнү биздин башчыбыз мага сын айтканда урушкан. Эфир артында кызыктуу учур абдан көп. Негизи мен биринчи алгачкы эфиримди эстей албай турам. Негизи сөз эле бир канча убакытка чейин сүрдөө болгон, сөз түрдө. Анан негизи жалпы жамааттагы жетекчилик дагы мага айтып берет, күлкүңдү тие албайсың депчи. Анан эми биз жаштар арасында жашпыз, күлөбүз, ойнойбуз. Анан эфир учурунда бири-бирибизди күлдүрүп койгон учурда мен такыр күлкүмдү тие албайм да. Жетекчилик уруша берет. Ушу сен күлкүңдү тие албай койдуң го депчи. Мындай учур болгон. Эң биринчи эфир бул июльда болгон. Колум калчылдап, колум эле калчылдайт болгон, бутума чейин калчылдап бар. Бул жакта жетекчибиз турган болчу, мени үйрөтүп атканчы. Анан ал жанында тайзада коркпо, баары жакшы болот деп атат, Дарьяже. Эң негизгиси текстиңди туура оку, жаңылба деди. Биз болсо подложкага сүйлөйбүз. Анан даярдап турам, баштайсың деди. Басканда эле туура эмес, 2 жолу басып, подложкам болсо ошондо жингл койтуп кетет. Анан жинглда ал жактан сөз коштолот да. Кыргызстан обондору деп атса, мен ар жактан сүйлөй бердим. Сүй деген тигиндей мындай деп сүйлөп атам, тигиде сүйлөт, экөөбүз жарышып сүйлөп атабыз. Же токтоп калган жокмун, эч кыз акырына чейин сүйлөдүм да коркуп атам. Азыр эмне дейт болду экен деп. Анан эмнеге анттиң деп, мынттиң деген сөз күтүп аткам да. Анан чыккандан кийин эле өзүбүздүн бул жактагы шефибиз, мындайча айтканда жетекчибиз айтты: Асележе, мен сени эмнени бааладым, ушул жактан токтоп калган жоксуң, кете бердиң акырына чейин деди да. Ошол кызыктуу окуялардан.